там на видео не засняли, но если вы видели, как другие студенты реагируют, это было очень красиво, это было очень атмосферно, всем понравилось. Музыка коюп койгон окшойт десем, ушул эжеке менен группалашып ырдап аткан экен, андай аябай башкача болду, мындай чынында эле өтө жакшы ырдап коюшкандан. Эжеке саакта чынап эле серьезно абдан бизге требовать этет бардыгын. Анан ырдаганда эжекенин өзү мындай тараптан карасаң өтө назик, аял дегендей да, женственная. Чындап эле эжеке аябай жаш көрүнөт. Ошентип ойлосо эже мен чоң көрүнөм ушундай да. Айтып атышты что экөө кыз жигит экен деп атышты. Аны эле окуп атыштым. Дан эң кызыгы Райым Эсмахан деп айтышты. Аны эле билип аттым да ошентипчи. Ооба, ошентип эме отурган жерибизде нон карасаң десе тийишип, ооба азыр ошол менен сүйлөшүп атат, жүрүп атат деп тийишип. Научусь тебя любить, я научусь любить, но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня одну, не отдавай меня ему, об этом я так молюсь. Саламатсыздарбы? Мынакей бир түндүн ичинде хит болгон Турдукан эжеке менен Дима деген жигитти, студентти бүгүн биз студиябызга чакырып атабыз. ТикТокто негизинен хит болуш оңой эле, бирок жагымдуу, элге керектүү, пайдалуу, анан эл көксөгөн мындай хит болуш өтө эле кыйын да. Бир түндүн ичинде 100 миңден ашуун просмотр, ал эми азыр болсо миллиондон ашуун просмотр болуптур, 1000ден ашуун комментарийлер бар. Сиздерди мен куттуктайм. Турдукан эжеке, мен сизди табышым аябай кыйын болду. Себеби дегенде мен чындыгында артындагы планшетти карабапмын, анан мага ошко жөнөтүп атышты да, эжеке ушуну чыгарышыңыз керек деп. Анан мен айттым, бул бизден эмес, бизде ошто жок депчи. Анан жок, сиздерде университет экен деп. Карасак анан жанагы Кыргыз-Кытай факультети деп турат. Анан сизди тапканымдын өзү бир 3 күн 4 күндүн убакыт болду. Мага чынын айтышым керек, аял катары мага сиздин турган турпатыңыз, кийимиңиз, ошол эле мимикаңыз жакты. Анан Валерия менен Стас Пьеханын өзүнүн ортосундагы возрастı, жанагы ортосундагы жанагы жаштары кудум эле силердей көрүндү да магачы. Анан сиздер атайлап таптыңыздарбы буну деп өзүм да таң калдым. Анан сиз менен сүйлөшүү бир эле мен үчүн эмес, бүт эле кыргызстандыктар үчүн мындай кызык болсо керек деп бүгүн студияга чакырдым. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Биз өзү атайын жылдыз болуп кетели деп туруп атайын ырдаганыбыз жок. Өзүбүз үчүн, факультеттин студенттерине, окутуучуларына, жалпы жамааты үчүн эле жагымдуу атмосфера тартуулайлы деп капысынан эле чыгып ырдап койгонбуз. Ага чейин бул ырды жаңы жылдык кечеде, факультеттин жаңы жылдык кечесинде ырдаганбыз. Андан кийин 22 февраль күнү агайларды, студент балдарды куттуктап коелу деп эле кокусунан чыгып ырдап койдук. Мисалы үчүн, эмне үчүн башка ыр эмес, эмне үчүн ошол Валериянын, анан Стас Пьеханын экөөнүн ошол Ты грустишь деп аталган 2005-жылы чыгарылган ыр экен. Бул аябай ошол 2005-жылдан ушул күнгө чейин хит болуп келген ыр экен. Тандап алдыңыздар да, репертуарды кантип тандадыңыздар? Көп деле ойлонгонубуз жок. Биринчи жаңы жылдык кечеге даярданып атканыбызда уюштуруучулар тарабынан бир дуэт ырдап бербейсиздерби деген сунуш түштү. Анан кийин Дима экөөбүз ага чейин бир-эки ырларды көрүп, дуэттерди көрүп, анан кийин ушуну ырдап көрбөйлү деп, анан минусовкасын алып, караоке менен бир-эки жолу ырдасак түштү. Анан кийин жаңы жылдык кечеде ырдап бердик. Ошол.
Мурда да ырдап жүргөнсүзбү же мындай өзүңүз ырдайт белеңиз? Сиздин өзүңүздө мындай шык барбы же жакындан баштап эле ырдап баштадыңыздарбы ошо караокеде? Достор менен, жакын адамдар менен караокеге барып ырдап, анан коллектив менен отурганда өзүбүз үчүн эле жакшы маанай тартуулаш үчүн эле ырдап жүргөнбүз. Ал эми студентим Дима болсо факультеттин бүт иш чараларына, маданий массалык иш чараларга активдүү катышкан студентибиздин бири. Кытай тилинде, кыргыз тилинде, кайсы тилде болбосун сонун келиштирип ырдаган жигит. Ошол Диманы анда эмесе кол чабайлы Димага. Дима ырдаганда мага мынтип айтышты да, эжеке өзүнүн эле мындай үнү менен ырдап атат, бирок Дима деген ал фонограмма менен ырдап атат дешти да. Анан мен карасам, бирок караоке да алчы. Анан ошого азыр мен Дима элдин баардыгына дагы бир куплет ырдап берсе, бир ырды, же болбосо ошо тыгрусиш деген эле ырды, экөөңүздөр бир куплет ошо отурган эле жерде ырдап туруп баштап берсеңиздер дегим келет да. Мүмкүн болсо микрофондорду берсеңер, эки микрофон менен, жандуу үн менен эле. Как всегда небо с проседью, пустота, все прохожие исчезли вдруг, городом править ненастье. Ты грустишь и глазами печальными провожаешь отчаянных красивых птиц, улетающих так далеко. И вошла. Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить, пусть нас сковало все вокруг тоской немыслимой, шумит осенний дождь, он смоет все следы. Я научусь тебя любить, я научусь любить, но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня одну, не отдавай меня ему, об этом я так молю. Бул ырдын негизи мындай тарыхы сүйүү жөнүндө биздин кыргыздардын менталитетине такыр туура келбеген сүйүү жөнүндө да. Ырды тандоодо мындай ошол менталитет дагы каралбадыбы? Кандай болду? жок, ал жөнүндө ойлонгонубуз деле жок. Негизинен Дима бизге Кыргыз-Кытай факультетинде Конфуций институтуна 3-курстун студенти. Жана айтып кетпедимби, массалык маалымат баягындай массалык иштерге, иш чараларга өтө сонун активдүү катышат. Анан бул жерде менин студентим, 1-курсунан баштап окуткам, андай ой деле кеткен жок. Анан баягы өтө жөнөкөй, эч кандай алдын ала даярдыгы жок болгон үчүн гана анан ушунчалык элге жагымдуу болду, ушунчалык позитивдүү комментарийлер жазылды деп ойлойм. Мени таң калтырган негизинен ошол жанагы сиздердин эч кандай бир даярдыксыз эле чыгып, бирок ошол профессионалдуу ырчылардын катарында алардан да бийигирээк, жакшыраак ырдаганыңыздар болду да. Анда эмесе мен бүгүн студенттерди да чакырдык. Студенттер кандай кабыл алды? Здравствуйте, я студентка Конфуция. В первый раз, когда выступали на нашем мероприятии, это был неожиданный номер, то есть изначально никто не говорил, что будет выступление, но когда они начали петь, действительно всем очень понравилось. Там на видео не засняли, но если вы видели, как другие студенты реагируют, это было очень красиво, это было очень атмосферно, всем понравилось. Тогда что планировалось у вас? Что было тогда? Это был просто праздник, поздравляли учителей и студентов с 23 февраля. И просто было такое небольшое мероприятие именно внутри нашего института, и не планировалось ничего такого масштабного. Вы тоже там были? Да, мы почти все были там. Ваши эмоции были какими? Все подпевали, песня очень такая популярная, такая простая, но всем понравилось. Я тоже сама подпевала, и там некоторые даже танцевали где-то в толпе. Башкалар дагы мүмкүн болсо микрофонду алсаңар. Биз ал учурда ошол майрамга карата ошол иш чара болгондо биз билген жокпуз. Мен бул Турдукан эжекени башында билген эмесмин, мындай ырдайт деп ойлонгон эмесмин да. Анан ол жерде ошо биз дагы бар элек, мындай башталганда ошол мен байкабадым эле, эжеке ырдап кийин карасам булар баягы мындай музыка коюп койгон окшойт десем, ушул эжеке менен мындай группалашып ырдап аткан экен. Анан мындай
аябай башкача болдум да, чынында эле өтө жакшы ырдап коюшкандан ойлободум эле мынчалык катуу болот деп. Дагы? Мен дагы билген эмесмин Турдукан эже ушинтип ырдаганын, потому что жаңы жылдык балда мен не заметила, что они пели, да, и 23-22 февраля көрдүм, и реально очень круто спели, анан кийин ТикТоктон көргөндө дагы прям гордость болду. Сыймыктандыңыздар. Дагы ким? Ошо биз майрам кечесинде турганбыз, бир маал эле эжекебиз ырдап калгандан ким ырдап атат деп байкабадык. Биринчи карасак эжекебиз ырдап баштаптыр, анан Дима эко кийин эле анан ошо ТикТоктон көрүп калдык. Инстаграмга кирсек ошо Omcast деген Кыргызстандын эң эле бир алдыңкы группасы бар Инстаграмда, ошодон көрүп калдык. Ошентип анан группага жөнөтсөк, группабызда факультетте анан ошентип кандай десем. Турдукан эжеке кайсы предметтен сабак берет? Мугалим болуп силерге окутуучу болуп киргенде азыр кандай реакция кыласыңар, мурда кандай болчу? Она на уроке очень серьезная и достаточно требовательно, хорошо ведет уроки, серьезно. И, если честно, я удивлена, что она так спела. Да. Бирок баары ага чейин до и после деп, ага чейин андан кийин болуп, ырга чейин, ТикТокко чейин, ТикТоктон кийин болуп бөлүнүп калды да азыр. Нет, такого нет. На уроке она, как всегда, ведет уроки, все как обычно. Но все равно я ими горжусь, что они вот так вот знаменитостью стали. Дагы ким кандай? Эжеке бизде быйыл биз биринчи курс болгондуктан эжекени тааныбайт элек. Анан бизге экинчи семестрден сабак берип баштады. Эжеке сабакта чындап эле серьезно, абдан бизге требовать этет бардыгын. Анан ырдаганда эжекенин өзү мындай тараптан карасаң өтө назик, аял дегендей да, женственная, өтө прям жагат эжекенин мамилеси, жүргөндөрү. Анан жылдыз болуп кеткенде дагы жылдыз болдум деп мынтип болбой эле, обычно эле өзүнүн мугалимдей эле. Анан Димака деле өтө жакшы бизге дагы жакшы нерселерди айтып. Турдукан эжеке, жылдыз болгондон кийин өзүңүздү кандай сезесиз? Элдер кет баратканыңызда таанып калышат да, мына жанагы эжеке го депчи, же жанакы эже го, жана ырдаган эжеке го деп. Ошондо мындай сезимдер кандай болот? Бул сезим мага анчалык эле мындай билинген жок. Таасир этпеди. Таасир эткен жок. Күнүмдүк жашоом ошондой эле өтүп жатат. Бирок бүт эле группалардан, WhatsApp'тагы бүт группалардан, али карасам Facebook'тан, али карасам Instagram'дан бүт эле ссылкаларын жөнөтүшүп, ушинтип жылдыз болуп кетиш, ушундай бир күндүн ичинде эле жылдыз болуп кетет экенсиң да, эми кандай болуп атасың, өзгөрдүңбү дешипчи. Анан кичине жумушта баягындай ар түрдүү случай болгондо сен тийишип калышат. Звезда ушундай да анан кийин. Бирок мен эч кандай өзгөргөнүм жок. Өзгөрбөйм дагы. Үй бүлөдөчү мындай? Үй бүлөдө ар түрдүү, мисалы үчүн достордун арасында, аяштардын арасында тийишип, ссылкаларын жөнөтүшүп баягынтип эме кылышты. Бирок күйөөм туура эле кабыл алды. Жолдошуңуз туура кабыл алды. Түшүнүү менен эле кабыл алды. Түшүнүү менен кабыл алды. Кээде мындай атайлап дагы тийишкен учурлары болот да. Карачы, момундай болуп, биздин аяш деген момундай жигит менен чыгып атпайбы деген учурлар болот. Ооба, ошентип эме отурган жерибизде нон карасаң десе тийишип, ооба, азыр ошол менен сүйлөшүп атат, жүрүп атат деп тийишип. Бирок туура кабыл алды. Анан Дима менин кызым менен тең, чоң кызым студент. Мен баламдай, студентимдей өтө жакшы бир тууганымдай, үкөмдөй кабыл алам. Анда Дима, эми Турдукан эжеке сенин мугалимиң экенин баары эле билер бейт? Миллиондогон адамдар көрүп атпайбы? Сага кандай немелерди жазып атышат, комментарийлерди? Өзүңө жанагы личка баракка деп коебуз го, өздүк баракчаларга кандай комментарийлер келип атат? Кайсы бирлерин кабыл алып атасың, кайсы бирлери мындай жагымдуу болуп атат, кайсы бирлерине түшүндүрүү киргизгиң келет? Алгач саламатсыздарбы? Ушундай эфирге чакырганыңыздарга баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.
Албетте Турдукан эжеке экөөбүз ырдаганда мынчалык элестеткен жокмун. Тиктокко чыгып, ОМКСке чыгып кетебиз деп. Бирок эми комментарий жазып атышты кээбиркилер, чындап фонограмма деп атышты, кээбиркилер кыз жигитпи деп атышты. Эжекем чындап эле эжеке аябай жаш көрүнөт. Ошентип ойлосо эже мен чоң көрүнөм ушундай да. Айтып атышты что экөө кыз жигит экен деп атышты, аны эле окуп атышты мага. Дан эң кызыгы Райым Эсмахан деп айтышты. Аны эле күлүп аттым да ошентипчи. Бирок мен Ибрагим Эсмахан деп. Ушинтип айтып атышты эле. Бирок мен бардыгына позитивдүү карайм. Эч качан мындай негатив менен карабайм. Жазгандар жаза берет, окугандар окуя берет дегендей. Эң башкысы эчке айткандай, мен да жубайым бар да. Аны үйдө бир аз неме кылды. Сырдап койсуз го. Чыгып кетсиз го деп тамашалап айткан экен, кечинде айтышты. Азаматсың аяк бак деп. Бирок мен эле билген жокмун. Мен ошол кезде бир иштерим менен телефон өчүк болуп, эртеси менен көрдүм да. Ушу группалаштарым, бир тууган эжелерим жөнөтүп калды. Популярдуу болуп кетсиң го, ОМКСке чыгып кетипсиң десе мен башка нерсе менен чыгып кетсем десем, эжеке көз чыгып кетиппиз да, аябай бир башкача шок абалда калдым. Ошентип эле секинип жүрөбүз азырынча. Азыр мен сурандым эле, мындай ооба караокеде ырдаганда жандуу үн менен ырдайбыз. Азыр Кыргызстанда жандуу үн популярдуу болуп аткан үчүн, бирок ошол эле учурда студияга келгенде же болбосо кайсы бир чоң иш-чараларга иштегенде сөз чыкканда, сахнага чыкканда сөзсүз түрдө мындай жазылып профессионалдуу ырдаш үчүн ошондой музыка менен жаздырыш керек да. Анан атайын силерди сурандым эле. Жаздырып келдиңер. Азыр мен студенттерден да суранам да. Биз колдоп туралы, Турдукан эжеке менен Дима бул жакта сахнага чыгышсындагы бизге ошол профессионалдуу түрдө мындай кесипкөй ырчылар кандай ырдаса ошондой мимикалар менен ырдап берсин деп биз коштоп турабыз. Осенью, как всегда, небо спросит, пустота, все прохожие исчезли вдруг, городом править ненастье. Ты грустишь и глазами печальными провожаешь отчаянных красивых птиц, улетающих так далеко. Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить. Пусть ночь сковала все вокруг тоской немыслимой. Шумит осенний дождь, он смоет все следы. Я научусь тебя любить, я научусь любить, но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня одну, не отдавай меня ему, об этом я Так молюсь. Ты грустишь, я грущу. Ты грустишь, я грущу. С горечью понимаем, была в ничью сыграна эта партия, но тем сильней нас тянет сегодня друг к другу. полчаса до полуночи. Мы с тобой словно две свечи, сгорим дотла в бесконечности нашей любви. Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить. Пусть ночь сковала все вокруг тоской немыслимой.
Өтө сонун. сонун. Мисалы үчүн ушундай кесипкөйлүк менен бир башка сахналарга чакырса барганга даярбы элесиздерби? Даярбыз, бирок мен үчүн достордун арасында, жакын адамдардын арасында өзүм үчүн гана баягы жакшы маанай тартуулаш үчүн ырдоо ошол бойдон эле кала берет. Ал бийигирээк турат, Бийигирээк турат. Чоң сахналардан көрө. Азыркы бүгүнкү өзүңөрдүн ушул аткарууңар силерге жактыбы? Жакшы эле го дейм. Сонун болду, студенттердин арасында деле мисалы үчүн Димага окшоп мен да ушул Турдукан эжеке менен ырдасам деген жигиттер бар да, Барбы, ырдаңар келе? Мүмкүн болсо микрофонду алсаңар, мына микрофон силер үчүн. Кайсы ырдаңар келет эле азыр? Мисалы үчүн ушул репертуарда мисалы өзүңөр жандуу менен эжекелердей болуп ырдап бере аласыңарбы азыр? Бул эжекелердин неме таланты башка да. Эжеке ошо эжеке биз тааныгандан бери Конфуций институтунда бир неме эжекелердин тобу бар. Ошо 4 эжеке ар дайым ырдап жүрөт. Эми бул эжекелер менен деле ырдагыбыз келет биз. Демек, мынакей эгер ошо иштеги талант чыгарсак. Мынакей көрдүңүздөрбү, сиздер менен ырдай турган студенттериңиз аябай көп экен. Менимче бул ушул жакшы самалыкты мындай жайылтса болобу? Айтайлык ошол өзүңөрдүн университетте, айталы Ош мамлекеттик университетинде мына ушундай самалыктарды жайылтып, студент менен окутуучунун ортосундагы жанагы барьерди жок кылыш үчүн дагы көбүрөөк бири-бирин түшүнүү максатында дагы мына ушундай самалыктарды жасап турса болобу? Биздин Ош мамлекеттик университетине караштуу Конфуций институтунда мындай иш-чаралар көп эле уюштурулуп келет. Студенттер менен окутуучулардын ортосундагы аралык болуш керек. Бирок бир толкунда кеткен өтө жакшы деп ойлойбуз. Биз ушул багыт менен иш алып барабыз. Мурдагыдай ыкманы токтотуш керек да, мурдагыдай ыкма жанагы ортодо жанагы кандайдыр бир тосмо болуш керек. Анан бул деген ошол барьерден студент өтпөй калыш керек деген маселе азыр эч кандай иштебейт, ал ыкма иштебейт. Тескерисинче студенттер менен көбүрөөк бирге болуп, алар менен аралашкан жакшы. Ооба, себеби студенттерди өзүңө тартып кызыктыруу үчүн, өтүлүп жаткан жаңы материалды жакшы сиңирүү үчүн, студенттер жакшы кабыл алыш үчүн алар менен чогуу кеткенге аракет кылыш керек да. Анан алардын кызыкчылыктарын дагы жок кылып тебелеп салганга болбойт деген көз караштамын менчи. Анда эмесе мен азыр жөнөкөй гана мындай неметким келет да. Азыр сахнадан ким кааласа өзү ошол колуңарга бергем го. Мындай өзүңөрдү көрбөйсүңөрбү? Балким ушул эжекелер менен бирге жана болуп калар да, получится может дегендей. Кана? Эжекелер менен бирге да, сиздер менен бирге. Дагы ким чыгат? Чыккыла. Музыканы коебуз кайрадан, өзүңөрдү ошондой неметесиңер да, ойлогулачы канаган деп. Ким чыгат дагы? Биз ырдабай турайлы. Жок, силер да ырдай бересиңер. Көрөбүз да, кана өзүңөр кандай сезеткенсиңер да, ошо Турдукан эжеке менен Диманын ордун сезип көргүлөчү өзүңөрдү. Музыка. Спросит, пустота, все прохожие исчезли вдруг. Городом правит ненастье. Ты грустишь и глазами печальными провожаешь отчаянных красивых птиц, улетающих так далеко. Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что
Анда эмес отурсуңуздар, орнуңузду алыңыздар, барыңыздар. Негизи мен бүгүн силерди жөн гана жай гана сүйлөшөйүн. Эжеке менен таанышайын, эжекенин студенттери менен таанышайын, элди мындай элге маалымат берейин деп чакырдым да бүгүнчү. Мен купулума толгон нерсе Турдукан эжеке силерди ушунчалык жакшы көрөт экен да, анан силер дагы эжекеңерди аябай жакшы көрөт экенсиңер. Бул мен үчүн ушундай жакшы атмосфераны түздү да бүгүнкү студиябызда. Анан мындан ары ошол достордун арасында эле ырдайм деп атасыз да. Анан мисалы биз иш-чараларга чакырсак келип бере аласыздарбы? С радостью келебиз. Буюрса, Кудай кааласа келебиз. Силер? Мен да келем, Кудай буйрса. Демек биз менен иштешкенге даярсыңар, Даярбыз. Башында эле мен ошол хит болуп Инстаграмда, ТикТокто чыгып 2-3 күндөн кийин 24-25-теринен башталды да. Февралдын. Ошондо эле мен айтканмын, Дима, сенин талантың бар. Слух өтө сонун да. Кытайча ырларды деле без акцент, орусча, кыргызча, кандай тилде болбосун, сонун ырдайт. Анан сен өзүңө жол ач. Ушул бойдон ар түрдүү баягындай сунуштар түшүп кала турган болсо, ушул бойдон калтырба, ошол сунуштарды принимать эт. Клип тартабыз деген спонсорлор чыкты, клиптерди тарт, дальше кеткин деп сразу эле айткам. Демек, колдоо көрсөтүпсүз, бирок ошол эле учурда кээ учурда ошончолук атайлап жасасаң деле элге жагымдуу болбойт да, эл ошондой көтөрө бербейт да. Бирок силердин ошол бир ошол ырыңардын кичинекей эле бир баягы бир эле үзүмүн алып чыгарган ошол ТикТоктогу сиздердин ошол элге берген маанайыңар профессионалдуу ырчылардан дагы ашып өткөндүгүн биз бүгүн моюнга алышыбыз керек да. Анан Диманы айтып атпайсыңарбы, башка тилдерде да сонун ырдайт депчи, кайсы тилдерде ырдайсың дагы? Өзү негизи бизде Конфуций институтунда өтө көп майрамдар болот. 23 февралдан көптөгөн майрамдар болот. Ошондо Кытай тилин ырдап берсе, Кытай тилин жаттап ырдайм. Кыргызча ырдап берсе, кыргызча ырдап берем. Азыр бизге кайсы тилди ырдап бергиң келет? Кытай тилин ырдап берейин, ушулар менен баардыгын биргеликте. Келгиле? Пыңйо ичи деген да. Пыңйо деген Кытай тилине которгон дос деп которулат. Ошодон бир куплет припевно ырдап берип коелу, баардыгы чогуу. Келиңиздер. 1, 2, 3. 朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。朋友不散不淡过，一生朋友你会懂。也有伤，还有痛，还有我，还有我。 Араңарда дагы Димага окшоп ырдай тургандар барбы? Бекмырза, сен кайсы ырды ырдап бересиң азыр бизге? Бир куплет болсо да ырдап бербейсиңби? Бүгүн ырдай турган күн экен. Жалпы ырларыңар барбы? Ырдап бергиле. Жамалы белең берметтин, жабыркап жүрөк дегдеттин. Кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным мен кеттим, Карап, карап, кайрадан сени самап, күттүм, 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 күттүм. Жалым жалгыздыктан жадап бүттүм, бүттүм, бүттүм. Дагы ким? Араңарда барбы дагы таланттуулар ырдайм дегендер? Ырдап бергиле. Ошо бая пыңйо дегендердин башынан баштап ырдап берейин. Биз ортосунан ырдадыңарбы бая? 这些年，一个人，风也过，夜也走，有过泪，有过错，还觉得坚持什么？真爱过，才会懂，会寂寞，会回首，总有梦，总有你在心中。朋友一生一起走，
那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。朋友不送不难过，一声朋友你会懂。还有伤，还有痛，还有走，还有我。 Жалпысынан алганда бул дос жөнүндө, анан ичинде кандай мазмун? Микрофон. Ошо ичинде достуктун Баалуулуктары жөнүндө. Достуктун баалуулуктары жөнүндө. Негизи ошол достук жөнүндө деп койсок болот. Бул жерде көбүнчө баягы ошол эки достун бири-бирин көп көрбөгөн кездер дагы дос. Сагынуу, Сагынууда анан кийин ошол ибейзи деген которулганда бир өмүрлүк бир жашоодо деген ырда ошо бир өмүрдө ушундай достугубуз бекем болсун, ушундай достор көп болсун деген майындер дагы бар болду. Турдукан эжеке, өзүңүзгө окшогон мындай таланттуу балдарды кантип тандап алдыңыздар? Биздин Конфуций институтубузда өтө таланттуу, аркырдуу студенттер өтө көп. Бири ырды жакшы ырдаса, бири бийден жакшы, бирөө жакшы сүрөт тартат. Факультетибизде, институтта ар студентке ар түрдүү мамиле жасап туруп, ошол таланттын, ар кимдин ошол таланттын ачып бергенге аракет кылабыз. Сабактан кийин институтубузда бекер акысыз, акы төлөнбөй туруп, толтура баягындай кошумча иримдер бар. Сүрөт тартуу, каллиграфия, ыр, бий, спорт менен ушу, кунфу иримдерибиз бар. Кимдин кандай таланты болсо ошол жагын кеңирирээк ачып бергенге аракет кылабыз. Анан факультетибиз өзү жаш 2013 жылы түптөлгөн. Коллективдин көпчүлүгү жаш окутуучулар. Анан ошонун үчүн дагы биз студенттер менен бир багытта кеткенге оңоюраак болот да. Иштөө оңой десеңиздер, башка жакка караганда салыштырмалуу иштөө бир топ оңой, Мындай студенттер менен албетте иштеген келет да, иштей берген келет туурабы. Дагы мисалы үчүн алдыда иш-чараларда мындай студенттер менен чоң бир мындай фестивалдарды уюштурсаңар болот го дейм. Конфуций институту жыл сайын 2020 жылдан баштап 2019 ковидке байланыштуу бул массовый иш-чарабыз токтоп калды. Бирок жыл сайын бизде буга чейин жыл жыйынтыктап келгенбиз. Чоң драм театрда, Бабыр кинотеатрында жыл сайын отчеттук концерттерди бергенбиз. Буга чейинчи Конфуций институтунун отчеттук концерти жыл сайын берилип келет. Быйыл дагы ушул самалыкты улантабыз деп пландаштырып жатабыз. Жылдын аягында студенттердин аркырдуу таланттарын ыр, бий, кытай тилинде, кыргыз тилинде, англис тилинде бүт таланттарын ачып бергенге аракет кылабыз. Бишкектеги элчиликтен, чоң Кытай компанияларынан, түштүктөн, Кыргызстандын ичинен, андан сырткары чет жактан дагы Кытайдын өзүнөн дагы атайын коноктор келип туруп, ошол жерде чоң концерттик программаны берип келгенбиз буга чейинчи. Пландаштырып жатабыз, быйылкы жылы сөз кылабыз депчи. Мисалы үчүн ошол Конфуций факультетинин, институттун өзүнүн гимни барбы? Жалпы Ош мамлекеттик университетинин гимни бар. Анан Конфуций институту негизинен Ханьбань фонду тарабынан көзөмөлдөнүп турат да. Анан бирок өзүнүн гимни жок экен. Барыңыздарга албетте келип бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Бизди бүгүн көрүп отурган элдин баардыгы өздөрүнө кумарланышып, дагы бир жолу ошол эмоцияларды кайра кайтарып алды деп ойлойм. Анан сөз соңунда дагы мен ушул силерден сонун бир жагымдуу, сонун музыка менен, ошол ыр менен бүтүргүм келет да. Анан азыр кайсы ыр менен бүтүрүп берели деп турасыңар Турдукан эжеке? Келип бизге маек куруп, ушул балдарды кошо алып келип, ошол эмоцияны элге тартуулаганыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирем. Дима, кайсы ыр менен бүтөлү деп турасыңар? Омардын Кыргызстан деген ыры менен бүтүрүп коелу. Анда баштадык. Тарыхы бар нечен, ынтымагы дайым бекен, ала тоо бешигим башын ийип тазим этен. Керемет аймагы,
желбиреп турсун байрагың, булагың ташарып булбулдай сайрагың. Кыргызстаным, о Кыргызстаным, билем мен бир өзүңдү ырыспагым, өзүңсүз арнайт тагым. Кыргызстаным, о Кыргызстаным, керекпи бир өзүңө арнайм жаным, аябай тамчы каным. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Конфуций институтунун ушундай таланттуу жаштарын жана ошондой эле таланттуу эжекеси Турдухан эжеке менен биз таанышып алдык жакындан. Анда эмесе кийинки дагы ТикТокко чыга турган болуп даярданып келишет. Дагы мындан ары дагы сиздерге ийгиликтерди каалайм. Аябай сонун болду, бүгүнкү күнүңөр жакшы өтсүн. Турдухан эжеке, сизге окшогон ушул тарбиячылар, сизге окшогон мугалимдер, сизге окшогон жашоодогу тарбия берүүчү инсандар көп болсун.